антып тактабагыла. Жокмун, мен маалымат ал деген жокмун. Сени душмандыңды, сен жалган маалымат беришинди мен жакшы билем. Тарт видеого. Майыр болуп берже. Сен мени кыйнап берге, сен көрбөйсүң, берге. Коюңуз. Жалган маалымат берип атат. Бул дагы. Коюңуз же, мен сизге теңелбейм. Сени мен именно маалыматка кошпоймун, ора болбой эле кой. Любой жерге бар, любой жазуучуңду алып кел. Любой жазуучу. Мен сени көрбөймүн, мен сени менен сүйлөшпөйм. Мыктык ошондой такта. Хорошо. Бул бала мен дагы ишенген экен, мен көрсөм Манзуранын көзү көрөт экен. Чын эле мечитте бир келин бар эле, экөө мушташып кетип, көзүн ачса, көзү көрөт экен. Анан Манзура 1-2 күндөн келди дагы, баласын машина уруп кетти деп, жалгандап бутун байлап, акча жыйгандан кийин жарым жолдо бутун чечип үйүнө кетти. Буту басат кызынан, буту басып жүргөн кызын алып келип алып, элдерден акча жыйнап жүрдү. Апасы ham жалганчы, кызым өлдү деп, өлбөгөн кызын өлдү деп бүт мечитке чыгат апасы. Сен мен акчаны кызыма кетирбейсиңер. Мага үй керек. Үй керек? Мен мына бирөөнүн үйүндө отурам, мына. Сасып, ден соолугуна муктаж болуп атса, үйдөн дагы баланын ден соолугу артык го. Кызым бекер 6 айда бир лечение алат, бесплатный бу кызга. Любой жерден. Кызык барбы? Кызы басам десем, кызыны уру отургузуп койду мечиттин алдына. Жалган олор. Мен өзүм ошентип жалган маалымат бергенмин, анык ал. Таң калыштуу да, мындай актрисабы билбейм. Мени антып тактабагыла. Элдин ишеними акталып атабы же эл алданып калдыбы, ушуну айтсаңыз. 81.170 сом акча чогулду, жалпысынан 81.170 сом. Жок, негизи көзү көрбөйбү, сиз ошондо көзү көрбөйсүз. Көз жагынан неме бул? Көрбөйтпү. Мына жакшы тартпайт да көз, жатышы ушул. Күнүгөн ушинтип жатат. Саламатсыздар урматтуу Адылак Жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Сейит Production YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Ош шаарындабыз. Өзүңүздөр билгендей, мен жанымда шоумен Тамада көп кырдуу талант ээси Мыктыбек деген инибиз турат. Мыктыбек буга чейин бир 3 жума мурун Ош шаарындагы 6 балалуу Манзура деген бир айымды тарткан. Ал социалдык жактан аз камсыз болуп, жардамга муктаж болуп, ошол көчөдө калгандыгын айтып, абдан ыйлап, биздин 100 миң деген кыргызстандык 100 миңден ашык мекендештерибизди кайгыга абдан ушундай сарсанага салып, кабатырга салган. Ал видеону көрүп биз деле жүрөгүбүз ооруп, ушунчалык зээнибизге келген болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн ал эженин аркасынан иликтөө башталды. Тагыраак айтканда, ал эженин бүгүнкү күндө детдомдо өскөмүн, ата-энем жок, бала чакам карай албай калдым деп айткан. Бирок анын маалыматын ошол жалганга чыгарып бизге адамдар чалып жатышат. Ошондуктан ошол адамдардын пикири менен бүгүн программаны баштаган отурабыз. Мына Мыктыбек ал программанын автору, мен тарткан эмесмин. Эсиңиздерге сала кетсек, ал Манзура деген эжени мен 1 жыл мурун мага кайрылган YouTube'га чыгуу боюнча. Бирок ал эженин артында ушундай ызы чуулуу окуя бар экендигин билип, мен YouTube каналыма ал эже тууралуу маалыматтарды жайгаштырган эмесмин. Бирок ошентсе дагы Адылак Жолу мени алдап кетти деп кайрымдуулук фондторго айтып, арызданып жүргөн чак экен, учур. Мен ал эжени тартпай койгом, ушундай билип турупчу. Кантип тартып калдыңар? Кандай болуп атат? Элден акча каражаты топтолуп атат? Элдин ишеними акталып атабы же эл алданып калдыбы? Ушуну айтсаңыз. Биз буга чейин Элим Барсымдын кайрымдуулук фонду менен ушул карантин башталгандан баштап ушул ага чейин учетко алынган семьяларды таратып атканбыз. Карантин башталгандан баштап ушул аз камсыз болгон, жумушу жок үй бүлөлөргө баягы спонсорлор менен биргеликте биз кайрымдуулук кылып продукттар таркатып жүргөнбүз. Ошол убакта ушул жака Манзура эжеге дагы адрес жагына келип, коңшуларына берип атканда жанагы список боюнча Манзура эжеге жазылган эмес ал жердечи. Жөн эле өзү келип кайрылганда ушул биздин балдарыбыз тарткан биринчи видеосунчу. Тарткан ушундай мен тартып койгула, кыргыз элимен жардам сурайм деп тарткан видеону. Андан кийинки экинчи видеого мен биринчи видеодон кийин маалымат алдым дагы. Ушул эже чындыкты айтыптыр. Чындыгына мен да чын жүрөктөн кириштим да, ушул эжеге жардам болуп калса экен, эми 6 баласы болсо, көчөдө калтырбай квартирадан айдап атса деп ушундай чын жүрөктөн жардам кылып баштадык. Бирок экинчи видеодо ушу акча чогулуп баштап, уже бардыгы үй салып беребиз деп элдер бардыгы чында ишенип атканда, мага ар тараптан чалуулар келе баштады да. Мыктыбек ар ким эле камеранын алдында ыйлап кое берет да, ыйлап койсо эле ошончо мигранттардын акчасын алдап
жеген болбойт да деп мага чалуулар келди. Ошондуктан ушул иликтөө баштаганыбыз туура болду деп ойлойм да. Ооба, негизи ал акча биздин өзүбүздүн акча эмес да. Алдын акчасы элдин акчасы. Ал Манзура деген эжебиз эми сени же мени алдаса бир жөн колду шилтеп туруп кетип кала беребиз. Анан ушунча 100 миң, канча 200-300 миңге жакын просмотр болуп кетти. Ошончо адамды көрүп, ошончо адам сарсанып атат, ошолорду бүтүн алдап атат да, туурабы? Анан чындыгында азыр жардамга муктаждар ким, кайсыл адамдар жардамга чыныгы муктаж экендигин биз мына коомчулукка аралашып, күнүгө эл менен жүрүп, биз дагы билбей калдык. Карапайым элдер алар деле билбей калды. Менин оюмча ушундай алдоо, ушундай алдагандар, шылуундарга чек коюлуш керек деп ойлойм. Буга чейин мен YouTube каналымда дагы бир канча адамдар кайрылган, бирок көпчүлүк жарандардын ушундай чуулуу алдагандыгын билип калып, биз азыр ачыкка чыгарып баштадык ошонучу. Башка адамдарга сабак болсун, экинчи алдабасын, YouTube'га чыныгы муктаждар чыксын. Биз ошо муктаждарга, элдер, мына биз чыныгы муктаждарга жардамды берели, аябайлы. Ошонун муктаждыгын бардыгын аткаралы депчи. Тилекке каршы ушундай болуп жатат. Азыр биз, мен сени азыр Ош шаарындагы бир көчөлөрдө белгисиз даректе жашаган бир эжеге алып келдим. Эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мага бир канча күн мурун ошол видео чыккан деле ордуңуздан тура аласызбы? Бир канча күн видео чыккан деле кайрылгансыз. Ушул видеону чыгарыпсың деп, бирок мен чыгарган эмесмин ал видеонучу. Сейт Production деген каналда чыгарган, анын автору Мыктыбек. Булар эми ыйласа, ушинтип жардам муктажмын деп ушинтип эле чыгарыптыр да. Бирок эже, айтып коюн, экранга сени тартып атабыз сизди азыр. Бетиңизди көргөзөлүбү же бетиңизди көргөзбөйбү? Мен бир эле эмеден корком, Алладан корком, башка эч кимден коркпойм. Өлтүрсө өлтүрө берсин, олорду Кудай жасасын. Демек эже, мен сиздин бетиңизди жаппай эле көрсөтө берейин, э? Көрсөтө бер, мен коркпойм. Мыктыбек, могул жака туруп алсаңыз. Эже, айтып берсеңиз, Манзура деген эже, Манзура эже 5 балалуу. Сиз айтып өткөндөй, Манзура эже мага биринчи тартылганда кызымдын көзү көрбөйт, кызымдын буту баспайт деп айткан. Бирок сиз мечитте чыгат экенсиз да? Ооба, 10 жылдан бери мечитте чыгамын. Ал дагы келип калды, мурда өзүн көзүм көрбөйт деп, мен дагы ишенген экен, мен көрсөм Манзуранын көзү көрөт экен. Анан кийин бир 10 жылдан, 1-2 күндөн кийин келип, кызын байлап келди буттары, буту басат кызынан. Буту басып жүргөн кызын алып келип алып, элдерден акча жыйнап жүрдү. Апасы ham жалганчы, кызым өлдү деп, өлбөгөн кызын өлдү деп бүт мечитке чыгат апасы. Апасы ким? Апасы. Апасын Манзура эженин апасы. Ошо Манзуранын апасы. Мен атын билбейт экенмин ол эженин. Кантип билбей алдыңыз? Кандай далилдүү фактыларды айта аласыз бизге? Мен ошо Манзураны көптөн бери тааныйм, мен ham алдап кеткен. Тааныштарым бар, үйгө жардам берем деп менен акча алган. 10 миң алган менен. Анан кийин документтерим алып кетти, ошо эжен жоголуп кетти. Документтерим жок, өзүм жок. Кийин 4 күндөн кийин келди мечитке. Мен сурадым, Манзура, менин документтерим гана, майли акчаны үздүм. Алладан үчүн үздүм акчаны, бербей эле кой, мен документтеримди алып кел десем, документтер уже тапшырылды деди. Бирок каердегин айтпай койду. Манзура эже сизге чек алып бермекчи болду. Чек алып бермек болгон эле. Үйдө өзүң салып аласың, чек алып беремин деп мен алдап ушунча акчаларымды алып кетти. Өзүм 10 жылдан бери мечитте отурам. Экинчи группа майыпмын. 2 балам бар. Өзүм жакында операция болдум. Эмнеден операция болдуңуз? Өтүм алдырганмын, ташым бар эле. Азыр кандай тиричилик кылдасыз? Азыр ошо мечитке чыкпай калдым. Анан кийин Ош Примде бир жардам эже бар эле. Ошо укаларым келип жардам берди бир жолу. Ошо эжен жүрөм, ошо жардам бере турган эч кимим жок. Мен квартирада 10 жылдан бери квартирада жашаймын. Эже, чындыгында сиз азыр менин сөзүмө уктурдуңуз. Мына чыныгы жардамдарды, муктаж адамдарды биз көрбөй калып атабыз да. Ушундай адамдар ыйлап эле эме кылса, ишенип калганга мажбур болуп атабыз да. бар, Нурила деген, ола дагы априз. Онун ери бар, ери менен жашайт. Нурила деген тиги 9 балалуу мен 2 жыл мурун тартканмын, Онун ери бар, азыр жаш эле ери бар. Машинасы бар. Жашайт ошо эме менен. Ери менен азырам жашайт. Жашабайм деп элдерге бардына жалган сүйлөптүр. Силерге окшогон укаларыма жалган сүйлөптүр. Жашайт. Коляскада отургузуп койгондон Кудайдан коркпогон.
Алладан коркуш муктаж болсо чынын айтып, puttарын байлабай, көздөрүн байлабай, мечитте отурса Алла бере берет. Элдерен бере берет. Эже ал көзүн байлап жүргөнбү кызын? Мурда өзүнүн көзүн биринчи өзүнүн көзүн байлап жүргөн эле. Өзүнүн көзүнбү? Gözüm operasiya oldum dep, gözüm görбөйт деп жүргөн бизге. А мен ишенипмин, мен адамдын эч ким билбейт да. Анан кийин 1-2 күнөн көзүн ачтык биз. Чын эле мечитте бир келин бар эле. Экөө мушташып кетип, көзүн ачса, көзү көрөт экен. Кийин анан кийин 1-2 Кайсы мечитте турат эле? Бухари мечитинде. Алла Бухари мечитинде ошол жерде отурабыз бардыгыбыз. Көзүн ачты ошондо. Ошондо ачты, милициялар бар эле. Милициялар раса урушту, эмне жалган сүйлөйсүн деп урушту. Анан Мандура 1-2 күндөн келди дагы. Баласын машина уруп кетти деп жалгандап путун байлап, акча жыйгандан кийин жарым жолдо путун чечип үйүнө кетти. Ошону путун жыйнап бул ушундай күлкүмүштүү, анан өкүнүчтүү да, ушул эгер окуя чын болсочу, ушул эжен айтып аткандай болсочу. Чын, ошону элдер ошону көрдүңүзбү? Машина уруп кеткенден кийин кызы басканын көрдүңүзбү сиз? Бирок машина уруп кеткенде көрдү деди, мен көрө элекмин. Барды элдер көрүптүр. Басып жүргөнүн, ар жерге жүрүп басып жүрөт экен. Түшөм деп мечиттен ыйлайт, апа түшөм басам деп ыйлайт. Ол жалган, ошону элдер апарып эмеге доктурга көрсөттү. Басам десе жаш кыз, басам десе бастырбайт. Бастырбай уруп, коляскага отургузуп койду. Ыйлаган мочон бала ыйлады. Ол баскан бала басат да. Басам дейт да, бала басат. Кызы басам десе кызыны уру отургузуп койду мечиттин алдына. Жалган олор. Бүт барды жалган. Мечитке көп адам келет, жалган сүйлөп келет. Кудайдан коркпой келишет, ушинтип менин мынанча үйү барларам келет, үйүм жок деп келишет. Ошону элдер текшерсин, үйүнө барып текшерсин, үйү бар экен, жок экен, ошолордун баарын текшерип, инвалид болсо инвалидин текшерсин, буту баскан кызын чечип врачка көрсөтсүн. Элдин башын айландыра берсин. Сен оюң кандай ушул нерселерге? Ошол нерсе бул эже айтып аткан азыр туура эле нерсеби негизи? Ошол нерсе туура болуп атат да, мага да ушундай маалыматтар келип атат. Эмнеге дегенде, бул эже дагы көпчүлүк адамды алдаган экен. Мага да ошондой маалымат келди. Анан бир туугандары бар экен, айтыш боюнча апасы бар экен. Апасы да ушул көз ачыктык кылат экен, мындайча айтканда бакчылык кылат экен. Манзура эже. Манзура эженин апасы. Анан кийин бул жерде ошол Манзура эженин өзүнүн характери дагы бетке чабар экен да. Мисалы, камеранын алдында биз барсак, камера эл көрөт деген сыяктуу кылып, мындай боорун ачтырып ыйлай берет экен да. Анан ага чейин мындай өзүбүзчө эле спокойно сүйлөшсөк, бизге көзүнөн жаш чыгат. Билбейм, ушуну таң калыштуу да, мындай актрисабы билбейм. Анан ушундай боорду оорутуп берет экен. Мен да буга чейин биринчи видеодо көргөндө чындыгында боорум ачыган да. Кийин мен менен сүйлөшкөндө кадимкидей акчалардын отчетун сурап, ким деген фамилия жазып атат. Менде бардыгы жазылган мына жердечи. Анан эжеге айттым, эже бардыгы жазылып атат. Кыжаат болбоңуз, сизге чек алып беребиз. Мага жазганы чындыгында. Мынакей бизде 30 Нургүл дейт, Россиядан, Нургелди 50 сом дейт, Иниса 1100 сом. 500 ушундай салыпты. Урматтуу мигранттар, мына сиздердин каражаттарыңыз мына Россия бар. Анан бул жерде неме жөнүндө, Манзура эже жөнүндө маалымат жыйналган сөздөр бар. Бул жерде Мадатова Манзура өзү кадам жайдан Айдаркенден болот. Жазып алган турбайсызбы? Айдаркенден болот. Айдаркенден болот. Ошол өздүгүн айтсаңыз, кандай маалыматтар каерден болот экен Манзура? Манзура эже өзү түбү кадам жайдан Айдаркенден Сай айылынан болот экен. Анан булар үй бүлөсү менен ошол жактан айылдаштары мындайча айтканда жаман көрүп бул жакка кой жүрүшкөн экен да. Үй бүлөсү менен. Атасы ошондой маалыматтарды жердештер айтты, айылдаштары. Айылдаштары өзүн айтпаган туугандар айтты, атын атасы келбегенчи. Туугандары бар экен, катташпайт экен. Бар экен, туугандары катташпайт экен. Эмнеге дегенде, булар атасы өлгөндө, булар атасын өлгөнгө чейин көчөгө айдап чыгарып, карлары үйүнө алып барып коюшкан экен да. Анан ошондуктан кийин үйлөрүн бөлүп сатып алышып, менде чогулган маалымат боюнча үйлөрүн бөлүп сатып туруп, анан кийин ошол жерге элге жаман көрүнүп, эл буларды айдай беришет экен. Айдап жүргөндө анан кийин ар ким ар жака чачырап кетет экен. Канча бир тууган экен өзү? 4 бир тууган экен. 2 кыз, 2 уул экен. Бири эжеси жапалакта жашайт экен. Бирөөсү азыр эжесине барабыз, бизге сүйлөп береби эжеси? Сүйлөп берет буюрса. Ошол мен Манзуранын мына бир тууган эжеси болом деп моюнуна алабы? Моюнуна алат. Бирок Манзура эже мен бир туугандарым жок, бир туугандарым жок деп
танып атат, мындай чанып атат. Эч ким жок деп чанып атат. Мен үчүн алар өлгөн деп атат да. Биз жөн эле маалымат такташ үчүн эже бул жашоодо жөн эле бир туугандарыбыз бар экен го деп жөн эле маалымат тактаганы барсак, жок, алар мен үчүн жок деп мындай тана албай атат да. Жөн гана билип койгубуз келди да, просто барбы жокпу экен. Азыр ушул урматтуу мекендештер, ушул чет жерден жыйналган акча каражаттарын атайын Мыктыбек өзү жыйнап, сиздердин каражаттарыңыздардын ар бириңиздерден ошол контакт номерлериңиздерди жазып, акчасын жыйнап, ушундай блокнотуна ушундай мына тыккан кылып туруп жыйнап жүргөндүгүн биз дагы көрдүк. Мыктыбек учурда биздин ошол чет мамлекеттеги мекендештерибизден жана ошондой эле Кыргызстан аймагындагы жарандардан, кайрымдуу жарандардан канча каражат топтолду эле Манзура эжеге? Буга чейин чындыгында эл сомдон единица катары салынгандар, анан өзгөчө азыр карантинде турса дагы, өздөрү кыйналып атса дагы ушул боору ооруп жок дегенде 500дөн 1000ден чогултуп атып, жалпысынан $100 чейин салышты. Ошентип бизде азыр 81.170 сом акча чогулду, жалпысынан 81.170 сом. А бирок Манзура эженин айтышы боюнча 250.000 бир адам салыптыр, 500.000 бир адам салыптыр. Манзура эже ошентип айтып атат. Ошентип айтып атат. Азыр демек силерден ошол акчаны талап кылып атат, талап кылып атат. Силер жеп коюп атасыңар деген сөз айтып атат. Мен айткым келет, эми азыркы учурда 500.000ди, 250.000ди кайсыл адам салат эле депчи. 500.000, 250.000ди силерге элдер которуптур, ошону мага бересиңер деп атат. Мен айтып атам, азыр банктан мен шотторум бар, бүт бардык жактан тактасаңар, бардык маалымат чыгат. Менде чогулган акчалар ушул. Кайдан пайда болду Манзура эжеде анчалык мындай текеберчилик ушунчалык топтолду бересиңер дегидей? Ошол нерсени мен да билбейт экенмин. Силер жардам берип атсаңар өзүңөр? Жардам берип атсак, ошол боору оорусаң боорго тебет деген нерсе болуп атат да. Мисалы жардам берип, мындай бооруң ооруп, ушул эжеге үй болуп калса экен, балдар үчүн деп жардам берип атсаң, анан кайра бизге курдомат койгону туура эмес. Акчаны күнүгө чалып алып бергиле деп сурап атабы, сурабай атабы? Азыр эми ушул эже сиз жөнүндө бир аз маалымат толуктай элесең, эмне кыласыңар мен жөнүндө маалыматты жардам берсеңер жөн бергиле деп акында кылып неме кылып атат. Эми азыркы учурда үй салып бергиле деп неме кылып атат да, эмечи. Силер мага үй салып берем дегенсиңер деп ошол сөздүн кармап алган. Мечитке чыкпа, катыным. Мен өзүм багам, балдардам кыйнаба, мен өзүм колум келичен багып үй алып берем десе, ынабай мечитке чыгат эле. Эринен качып чыгып мечитке чыгат эле да. Ери бар эле, эрин көргөнмүн. Аксакал мечиттин намаз окуган кишилер, аса жакшы кишилер. Өзү эме болуп иштейт. Эмандай эшик-бешиктерди оңдоп, токум менен. Рахмат эже, сиз азыр бул жакта квартирада жашайсызбы? Ооба, квартирада жашайм. 10 жылдан бери квартирада жашайм. Ар жерге. Жашап атасыз, сиздин жашооңузду азыр бир көрүп коелу. Жүр Мыктыбек. Эженин жашоосун бир көрүп коелучу. Эже азыр мечитке чыгып карантинде үйдө болуп атасызбы? Ооба, үйдө болуп атам. Мына кыйналып, мына балам мына баласын таппай эле болду. Силерге окшогон адамдар жардам берди, ашыгыча. Мына холодильник берди бир эже, жардам берип. Мыналарды берди ушу жардам берип. Анан кийин мынаны ошо бир эже бар эле. Ана эме ошо Мейрадагы ака жардам берди, элдин баардыгы мына кыйналгандарды чакырып, ушуну берди. Телевизорду өз күчүм менен ошо мечитте отуруп алдым. Сиздин паспортторуңуз кандай? Паспортум бар. Сиздин инвалид экениңизди далилдеген документиңиз барбы, жокпу? Бар, документтерим бар да бар. Мына ошо башыман удар жегеним. Ошо. Эмне болуп удар жегенсиз эже? Күйөөм уруп койгон. Аз күйөөңүз жардамдашпайбы сизге? Жок, жардам бербейт. Мына ошо бүт больницада жаткан, операция болгон бүт ушу документтерим бар. Ушу. Паспортуңузчу? Паспортум. Эженин документи, бул баласыныкы. Эже бул документтериңизди сурап аткандыгынын себеби сиздин өзүңүздө такташ болду. Мага да мигранттардан ошол Россияда иштеп жүргөн биздин кайрымдуу боорукер мекендештерибиз акча салган болчу. Ошол жардамга муктаж, чыныгы жардамга муктаж адамдарга көрүп калсаң берип кой, элди көп аралап жүрөсүң деди. Мен сиздин жашооңузду чындыгында көрдүм, ушундай эшигиңизде эле ушундай жашоодо жашайт экенсиз. Азыр карантин, мечитке деле азыр эч ким чыкпай атасыз. Азык түлүктөн кыйналып аткандырсыз, балаңыз бул жакта экен. Мага жалпысынан алганда 5500 рубль бар болчу. Мен кече дагы күнүгө адамдарга акча каражатын таркатып жүргөнмүн.
ошо мигранттардан топтолгон 1, 2, 3, 4, 5, 5500 акча болчу. Мен ушул каражаттын сизге азырынча 1,5 миңин берип турайын. Ушуга азык-түлүк кылып тураңыз. Анан калган муктаж адамдарга мен ар программамда тарткан адамдарга ушул жок дегенде 1000 сом болсо дагы жардам кылып турам да. Бул ошол Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештердин салган каражатынан сизге 1,5 миң. Урматтуу көрүүчүлөр, бул менде азыр 4000 рубль калды. 4000 рубльди ошол дагы жардамга муктаж болгон адамдарга беребиз, Кудай кааласа. Менде азыр 10дан ашык списокто адамдар бар. Ошолорго аз-аздан болсо дагы жеткирип туралы. Рахмат укам, тынч болгула, бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун. Ошо берген адамдар тынч болсун, бала чакасы менен. Рахмат ушунча бергениңерге. Рахмат ушу бергениңерге. Мекендештерге бардыгына рахмат. Балдары менен, үй бүлө менен тынч болсун, бала чакасы менен. Силерден дагы тынч болгула, ишиңер улана берсин. Рахмат. Бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат эже. Эже, мен журналист Адыл Акжолмун. Бир суроо. Манзура Мадатованын бир тууган экениңизди мойнуңузга аласызбы? Жок, албаймын, сүйлөбөйм. Мен неме кылбакчы, мени барды балдарым. Буга чейинки видеолор бизде бардык аудио запистер бар эже. Мойнуңузга аласызбы? Бир тууганысыз ошону эле айтып коюңуз. Бир тууганым болсо мен ого бир тууган эмесмин мен. Кудай алдында азырына Орозон күнүндө алдабай эле коюңуз эже. Ооба жок деп коюңуз. Манзура Мадатованын бир тууганысызбы? Ошону эле айтып коюңузчу. Бир тууган болсом мен катташпайм, мен бир тууган дебейм мен аны. Бул жактан бир аудио записти угуп коюңузчу. Телефонда көрүп турган адамдар ушу сиздерге не болду? Көн тартыктай Манзура Мадатованын бир тууган эжеси болгонду айтып Кээ-бирлөрүнүн көзү баягы жалганчы кылдат да акчаны алган алар бар. акчаны алып башка нерсе иштетип атышат ошол эже алдабай эле койсу эми камера тартылып атканда эмне кыласыз алдап ачык эле айтып коюңуз да. Адресин мен паспортун көрүп. Ооба жок деп коюңуз ошол эле биз такташ үчүн келдик. Жок, ошону гана тастыктап коелу. Тастыкта. Сен мен тууган эме кылсың да, запись кылып башка кылып. Ташын берер. Неме кылган? Өлүп кетпейсиң, мен туулгандан оны мен бир туугандай болуп катташып бир тууганда мен жашабайм. Бирок бир туугансыз да. Бир тууган болсо мен эмне кыласың? Чогуу жашагансыздар да кадам жайда. Эмне кыласың мен кадам жайжасам? Чогуу жашагансыздар. Сен мен оны бирөөнү өлтүрүп 5 жыл болсо дагы биз адам өлтүрүп. Жок, 5 жыл болсо дагы Манзура эже менен чогуу жашагансыз. Маалымат тактап койтабыз эже. Жок, биз мына тынчалым алты. Жок, мени карасаңыз эже, бир тууганым десеңиз ошо. Ой эже алдабай эле коюңуз дейм. Сен ишиң болсун, сен бизди кызыкчылык албай эле кой, болуп туруп, оскорблять кылып, көчөдө мынтип жүрбөй эле кой, болуп турбу? Ишиң жейси кой, сага ошон немеңде ham муктажмын, башкаңда ham муктажмын. Мен сага ошондорду мен кылсаң кыла бер, көрсөтсөң көрсөтө бер. Мыктык, Манзура Мадатованын эжеси, бир тууган эже. Чогуу жашаганбы? Ооба. Өзүңөр сөзүңөр турурлап, мен эми көрөсүңөр. Биз азыр Манзура эженин үйүнө баратабыз. Эскерте кетсек, мен бул жагындагы жигит Кермето муниципалдык аймактык башкармалыгынан өкүл. Жана ошондой эле бул жактагы эжебиз болсо ошол Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынан кызматкер. Атайын бул кызматкерлерди алып алгандыгыбыздын себеби бар. Анткени бул инсан бул эженин өздүгүн аныктап, ошол муктаждыктарын аныктап жазат. Эгер балдары чыныгы муктаж боло турган болсо, кандай кылып кызмат көргөзөсүздөр, ошону айтып койсоңуздар. Муктаждыгы болсо, анда биз алардын документтерин текшерип көрөбүз, турмуш шартын текшерип көрөбүз. Эгер начар болсо, закон түрүндө аларды балдар үйүнө жайгаштырабыз. Балдар үйүнө жайгаштырганда эми көчөдө мындай суукта, ысыкта окубай жүргөндөн көрөк, балдар үйүнө барса эми окуйт, ысык тамак болот, кийим-кечеги болот, туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Жакшы шарт болот, бирок апасы барып кабар алып турса болот да. Сөзсүз түрдө апасына укук берилет көрүп турганга. Ар бир 6 айда барып көрүп турат баласын. Эгерде көп деле баягы көргүсү келсе, 6-базар күндөрү сөзсүз түрдө өзүн алып келип дагы караса болот. Үйүнө алып келип. Демек 5 күн окутуп, 2 күн өзүнө алып келип караса болот. Бул деле жакшы мүмкүнчүлүк экен эми көчөдө жүргөндөн көрө. Анан сиздин башкармалыгында Манзура эжени билесиздерби? Мындай ошол башкармалыкта, муниципалдык башкармалыкта каттоого алынганбы? Таанысыздарбы? Маалымат бар, ооба. Бул эженин действительно жанагындай муктаж болгондугу анык, бирок муктаж болгондугу анык.
Анан биз өзүбүздүн каптоого алып коебуз эми жазыпчы. Жанагы муктаждарды какой-то бир спонсорский жардамдар болуп калса, жөнөтүрүп коебуз. Жөнөтүрүп турасыздар. Ооба. Жакшы. Мыктыбек мырза, кайсы жерде келдикпи? Үй бул жакта. Кире берели түзүлө. Түзүлө кире берели же чакырсакпы? Түзүлө кире берели, мында күндө болсо. Биз азыр участковыйда чакырып коет бул жака. Көмүр түшүндүрүп бергенсиздер, жакшы. Манзур эже үйүндө турбайбы? Манзур эже саламатпы? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Элдерге айтып жүрөт экенсиз го, бул адыл ак жолу мени алдап жүрөт деп. Сиздин өздүгүңүздү текшергенде сизден ушундай бүдөмүк маалыматтар, өздүгүңүз, паспортторуңуз, сиздин данныйыңыз чыкпай аткандыгына байланыштуу, сөзүңүз мындай айткан сөзүңүз дал келбегендиги үчүн мен программаны тартуудан баш тартканмын. Сиз тууралуу программаны тартуудан баш тартканмын. Анан сиз ошентип мен тууралуу дагы элге, эл журтка бир туура эмес информация бергениңиз бул өзү туура эмес да. Кайсы сен тууралуу эмне деппин мен? Эми негизи адыл ак жолу мени алдап кеткен сыяктуу ушундай сөздөрдү айтып барат экенсиздер да кайрымдуу фонддорго. Мен сени экөөбүз урушуп кеткенбиз, Ак Тилек мечитте, билесиң, Мен урушкан эмесмин, операторум сиздин кызыңыз көрөт экен го десе. Ошол тууралуу мен сөккөм да. Сени видеоңду мен өткөндө көргөнмүн да. Жок, мен операторум менен мечитте жүргөн Умида менен ошо мына Сулаймантоодо. Жок, сиздин операторум. Жок, операторум кызыңыз көрөт экен го, пулду мынтип санап атат десе, сиз кызым көрбөйт, көрөт дейсиңер. Силер ушундайсыңар, тарткыңар келбесе тартпайлы койгула деп беттен алып ызылдап кеткен, анан тартылбай калган да. Андай неме элге берсеңер туура маалымат бергиле. Мен эмне кылдым эле? Мындай элге мындай бизге окшогон бечараларды жамандап, турма маалымат. Эже, мындай да. Маалымат бериш керек. Бизге сөз берсеңиз. Эже, сиздин ошол учурда, мен сөзүңүздү коюп коеюн. Ошол учурда кызым көрбөйт. Кызым көрбөйт, коляскада отурат. Көзү көрбөйт деп айткансыз. Мына кыз ошол да кыз. Азыр көзү көрбөйбү? Азыр мына фатиске жаткан кыз да. Жок, көзү көрбөйбү? Көзү ошо авария болгондо, кагаздардын полностью көрсөттүм. Көзү көрбөйбү? Ошону айтыңыз. Мына жакшы, мына жакшыны көрбөйт. Жакшыны эмес, жок, негизи көзү көрбөйбү? Сиз ошондо көзү көрбөйт. Көз жагынан неме бул кыз? Көрбөйтпү? Мына жакшы тартпайт да көз, жатыш ушул. Күнүгө эле ушинтип жатат. Бир жерде жатат бул. Өткөндө көзү көрө беле, көрбөйбү? Көзү көрөт эле. Көзү саңа ошо жанып тура берет. Ачкысы бар мынанда сумкамда ачкысы бар, тагып жүргөн. Ошо больницадан берилген ачкы. Эже, мындай бизде мындай болуп атат. Биз тиги азыр кызыңызды тиги врачтарга алып барып, ошол көзү көрбөсө, ошол авариядан кийин мүмкүн ушинтип сиз көчөдө коляска менен сүйдүрүп жүрүп, жакшы дарыланбай, ошондой болуп калгандыр. 1 жашына жүргөн кыз. Биз азыр врачтарга апарып текшертели кызыңызды. Эгер муктаж болсо, ошол каражатты берип, кызыңызды ден соолугуна кам көрөлү. Кандай деп ойлойсуз? Неме, мен Адыл. Сенчи менин кызымдычы? Берде кызым рол ойнойт да, бердечи. Жок, ошо кызыңыз рол ойнойт. Кызымды башта мен кызым больницага алып баралы дейм. Больницага алып баралы. Кызым тууралуу жардам сураган эмесмин мен. Мен үйүм жок деп, мен бул балада көргөн эмесмин мени. Кийин эл ишенбей атат, сайынып атат, эже. Мага ишеништен чыгып атат. Сиз ишенишке киргизип сүйлөп бериңиз деп Мыктыбек келгенде мен оны жерде айтканмын, элге айтканмын. Бул баланы тааныйм, бул баланы бирок мен тааныбаймын. Тааныймын баланы, балага ишене бергиле, акчаны сала бергиле деп мен өзүм ошентип жалган маалымат бергенмин, анык ал. Өзүңүз жалган маалымат берип койгонсузбу? Жок, мына баланы мен тааныбайм да, ошол жагынан. Мен ошол жерде тактоо кирип кетейин. Элдер мен эжеге чын жүрөктөн жардам берип баштаганмын да. Элдер эже жанагы банктан ал жак бул жактан түшүнүгү жок экен. Анан кийин кыйналам дегенден мен эже чогулта албайт экен дедим дагы, ошол нерсени мен чогултуп берип мойнума алдым. Анан ошол нерсени эже айтып коюңуз, мага чалып ишенбей атат. Сен кимсиң? Сайылып атат дедим. Эже сайынып атат деген жокмун. Ошо элдер мага сайылып атат дедим. Ушундай деп айтсам, бул эже айтты, хорошо, анда мейли чогултуп берсең макул деп ишеничин берген. Бул кыз бу жерде вообще кыз жагынан. Кыз эмес, ошо сиз айткан нерсени тактап берип коюн эже. Жок, майли, кыз жагынан сөз эмес эже, биз айтабыз. Бул жагдан үй жагынан сөз болуп атат. Силер акчаны бериңер кебей, ушундай маалыматтарды айтып атасыңар. Бул кыз тууралуу Адыл. Сен мени жакшы тааныйсың. Мен сени көчөлөрдөн көрүп жүргөнмүн. Боптурбу? Ак Тилек мечитте дагы сүйлөшкөнбүз. Сен антип, сен Умида аркылуу кече видеоңду да көрдүм. Унадырда жашаган Умида аркылуу ал мечитте менен бирге жүргөн кыз. Калп айтты, чындыгында маалымат кандай болду? Же чынбы? Жалганбы? Чын ал, муктаж. Алдагандыгычы?
Алдаган эми куршап деп коюптур. Ал квартирада жашаса, куршапта жашадым десе жашайт деп айтат. Сиз кадамжайлыксыз го, туурабы? Менчи учетум Ош. Мен Оштун жаранымын. Ош кадамжайда төрөлүп, азыр атаңыз жок экен го, апаңыз бар, бир тууганыңыз бар. Апам да жок менин. Бир тууганым да жок менин. Сен мына онтуп неме кылбай эле койгон. Бир тууганыңыз жокпу эже? Ал менин бир тууган катары болбойт. Мына 6 бир тууган өзүмдүкү балдарым. 6 балам бар. Ошол мага бир тууган. Негизи сиз айтып берсеңиз, сиздин бир туугандарыңыз бар экен го? Менин бир туугандарым жок. Детдомдо өскөм деп мага айттыңыз эле, бирок силерге да айтышунду айтты. Бирок биз маалымат. Мына, мен Ош жаранымын. Ош жараны болсоңуз. Оштун жаранымын. Любой немеден текшерип чыгат. Неге көрөсүң сен? Мына көрөсүң. Документтин көргөз коюлду. Мадатова Манзура хан экен, Манзура хан. Сапарбаевна. Ооба. 1978-жылкы туулган экенсиз. Ооба. Мындай маалыматты тактап үчүн киргизип койлу. Ооба. Именно Оштун жаранымын мен. Ооба, Оштун жаранысыз эже. Сизге бирөө ишинсе деген жок. Мына мен атам действительно өткөн. Мына. Апаңызчы? Апам жок менин. Апаңыз каякта? Сиз негизи кадамжайлык кыз болот экенсиз, анан кийин негизи үй бүлөңүз менен байланышпай калгансызбы? Атаңыз жок, апаңыз бар экен. Сиңдиңиз бар экен, эжеңиз бар экен. Эжеңиздин үйүнө барып келдик азыр. Мен бар экен, мен сиңдим жок. Эжеңиздин үйүнө барып келдик эже. Кайсы сиңдим бар экен? Жапалактагы эжеңиздин үйүнө барып келдик. Мен каерде сиңдим бар экен? Азыр ошо жок болсо, Жапалактагы эжеңиздин үйүнө барып келдик дейм. Силер адыл андай бирөөгө мындай элди ишенет, биз иштейбиз эл үстүндө деп бечараларды жалган маалымат берип, антип неме кылбагыла. Менин бир тууганым болгондо адыл. Сен айтып атасың, бир тууган экен деп атасың. Аны мага бул балада айтты келип өткөндө. Жапалактагы бир тууганы өзү сүйлөп бердиби? Бир тууганы. Сүйлөп берсе, бул балдар өздөрү иликтеп чыгыптыр. Аудио запистер бар экен. Мен алар менен вообще мамилем жок. Бирок бала чагыңызда чоңоюп жүргөнсүздөр. Жүргөн эмесми? Мени антип тактабагыла. Бир туугандар бар, кадамжайлык, не алдып атат, кызы басат деп калды. Анан биз ойлоп калдык. Тиги биз баардык маалыматтарды тактап, сиз тууралуу маалыматтарды дагы алып келдик. Мына соцзащитанын кызматкерин алып келдик. Мына келсеңиз. Ош шаардык социалдык коркоо башкармалыгынын кызматкерин алып келдик. Балдарыңызды каттоого алсын, пособия болсо пособия чыгарып берсин деп. Бул мен өзүмдүн мен байланышым бар мэриядан. Баякы бала ким? Нурланбы? Сураныч, мен Нурлан. Мен ошо менен сүйлөшөм. Мен бугуз менен сүйлөшпөймүн. Эже, бизде Нурлан байке өзү жиберди. Нурлан байке өзү жиберди мына кызды. 25 акыры. Мына кызды өзү салып жиберди азыр Нурлан байке. Анан айтып берсеңиз, мына жердечи сиздин азыр кызматыңыз кандай кылат? Каттоого аласыздар. Каттоого аламын. Балдарды камкордукка деле алсаңыз болот туурабы дагы? Ооба, сөзсүз түрдө анан документтерин текшеребиз, жашоо шартыңызды текшеребиз. Жашоо шартын көрүп турбайсыңбы ушулдай жашоо шартын? Буну деген Нурлан деген жигит атайын жазды. Эже бул бизге мындай урушпаңыз биз менен. Биз жардам берген келдик. Жардам берген келдик эже. Мына кызыңыз болсо баса албайт экен. Мен карап тур. Ошол больницага алып баралы. Азыр больницага алып баралы. Сен мага да сөз бер, элге жарыя кылып мени жамандап. Канча Мыктыбек айтыптыр. Мыктыбек укам, сен өзүң айтыпсың, Манзура эже беттен аласыз дейсиң. Ооба, мен дайым эле. Беттен алсам, кече хозяйным менен отдельно сүйлөштүң, Сыртка, сыртка апарып сүйлөштүң. 5 метр наракта. Менден сыртка апарып сүйлөштүң. Өзүңүз жаман экенсиз да, ошон үчүн айдап атыптыр да деп кеттик. Мен жүзүмө. Мына эл да билсин, эл да уксун ошону. Мен силерге жыргаганымдан чыкканым жок. Именно буну мен тааныбайм бул. Муну силер кошупсуңар. Мен бул бала менен жүзүнү да карагым келбейт. Бул бала менин бетиме түпүрүп кеткен бала адыл. Мен буну сөзүн сөз кылбаймын. Жок, мен сөз кылбаймын. Бул баланын сөзүн. Бул жөнүндө да айткансыз. Сен тур. Бул жөнүндө айткан, мен айтканым кайтала берин. Бул мени менен вообще немеме киришпесин. Мен өзүм. Жок, киришпейт. Неге киришет? Неге киришет? Киришпейле кетип калайынбы? Жок, бул мен менен кандай болгон? Жок, жөн эле кетип калсын мында. Жок, жөн эле кетип калбайт. Буну эмне мага эрчитип келди? Мен эрчитип келдим эже. Маалымат топто, маалымат сен топтоп болупсуң го, дагы кандай? Эми кычык-пычык маалыматтар чыгарыш керек болду да. Эл акчаны ошо муктаж адам, ошо мечитте жүрөт, бул гостиницада жашаганы анык, биз көргөнбүз дегендер жазыптыр телефонго.
Бул эже мечитте Сиз жүрөт. ал телефонду каяктан көрдүңүз? Мен көрүп атамын. Мен өзүмдө жок, мен көрүп атам. Мен простой телефондо жүрөм. Эже, Мен андай акчам жок. Кызыңызды больницага алып барбайлыбы? Кандай дейсиз? Энесиз дарылаталы, кандай дейсиз? Мен өзүм алып барам. Жок, биз даярдап азыр Именно. врачтар менен сүйлөшүп, мына соцзащита кызматкери тиги аймактык башкармалыктын баласын алып келдик, жигиттерди келдик. Эже, кызыңызды дарылаталы. Жок, адыл туруптур. Акча каражатын Сен мененчи ичимди текшербей эле койгунда мен сени давного адылсың. Мен сени жакшы тааныймын. Мени көп көтөрбөгүн, майлыбы? Мен сени чакырган жокмун бул жерге. Жок, кызыңызды дарылаталы деп атабыз. Мисалда мына кыз Кызыңызды дарылатсак жаманбы? Жок, кызымды дарылат, сен дарылатпай эле кой. Сен башында акырында менин видеого тартып мага жардам берген ошол акчаны сен мен акчаны кызыма кетирбейсиңер. Мага үй керек. Үй керек? Мен мына бирөөнүн үйүндө отурам, мына. Эже, кызыңыз ден соолугуна муктаж болуп атса, үйдөн дагы баланын ден соолугу артык го. Кызым бекер 6 айда бир лечение алат, бесплатный бул кызга. Любой жерден. Мыктыбек барбы? Мыктыбек бир жолу эл ишенет бизге, эл Жок, YouTube'да жүрөт го эже, квартирада турат экен деп YouTube'да жүрөт го эже. Неге жалган сүйлөп атасыз эже? Кече Бишкектен келип мени текшеришкен. Жок, неге жалган сүйлөп атасыз? Эч кимге киргизбең, эч кимге маалымат бербеңиз, биз чечип беребиз деп Бишкектен келген кече адамдар. Болду, ошол жака кайрылабыз анда. Неге кайрылам? Ошол жака кайрылабыз анда. Анан кийин элге ишениш кылып тур, сен мен акчам жеп тур, эптеп жейм деп атасыңбы? Хорошо, жейм. Жешиң берек. Үйүңө барып тур, өзүм сүйлөшөм мен Болуптур сени. эже. Тайнең жанына барам керек болсо. Мен да укугум бар ага. Жалган сүйлөбө. Так маалыматтарды айтып беринчи. Кадамжайдын кайеринде болот экен? Кадамжайдан Айдаркендин Сай айылынан болот. Атасы Раматлык Сапарбай деген, апасы Тажикан. Сен айтпасаң жазылып турат мына. Кошкор деген акеси бар. Бир акеси Москвада, бир акеси Казакстанда. Мадатова деген Манзура деген эжеси бар, ал Жапалакта жашайт. Манзура? 4 эле баласы бар экен, биздин маалыматыбыз боюнча. Мен Манзура, мен атым Манзура. Жок, мен Мадатова Мавлида деген эжен. Мавлида. Жок, сен айтасың Манзура. Жок, эми оңдоп кетип атам. Мавлида эжеңиз бар да, туурабы? Мавлида эжеңиз бар. Азыр интервью алып келдик. Мен карын сиңдим деди. Каерде алып келди? Дегенкен аудио запистер бар бул жакта, туурабы? Жок, сен бардың ошонун үйүнө? Мен бардым. Азыр барып келдик. Не деди? Дагы кандай маалыматтарды айтып берели? Жок, ошол не деди? Мени сиңдим, мен чоңойтконмун, биздин үйдө жүргөн деп айтты. Бир тууган экендигин маалымат берген аудио запистер бар. Жөн эле тактадык. Жок, сен ал записиңди мынандай кылып бердим аңачы. Детдомдо өмүр өскөн эмессиз, сиз Кудайга шүгүр, Кадамжайда өскөн экенсиз. Алган сүйлөбөм. Детдомдо өскөн эмескиз. Азыр биз детдомго барабыз. Детдомго барабыз. Кайсы детдом? 4 мынандай 4 куру көрүктү, 4 караны ичинен кусок нанды жеп чоңойгон кызмын мен. Азыр кайсы балдар үйүнө барабыз? Айтыңыз. Сизди такташ үчүн кайсы балдар үйүнө барабыз? Азыр барабыз. Того бардыгыбыз. Сиз чоңойгонуңуз тууралуу. Сиз чоңойгон тууралуу өздүк маалыматтар ошол жерде болот. Сени мен именно маалыматка кошпоймун. Ора болбой эле кой. Любой жерге бар. Любой жазуучуңду алып кел. Любой жазуучу. Мен сени көрбөймүн. Мен сени менен сүйлөшпөйм. Мыктыбек ошондой такта. Хорошо. Бул бала мени адыл вагында Актилек мечитинде мени мынау немеде коляскачан кызың басат экен, анан буну машина түскөн эмес, сен квартираңа апар деп мени машинада, ак машинада Шайттебеге чейин жет орундуда кууп барган. Бул баланы мен тааныйм, бул бала жалганчы, маалыматка мен ишенбеймин. Себеби бул бала көп мени мына көчөлөрдө көрсө дагы, былтыр Орозодо дагы немеде парктын үстүндө мен Араванский наркы бетинде сөккөн, ал анык мойнуна албай атат, бирок тана албай атат. Жок, таныбайм дедиңиз го эже. Анан мен жакшылыкка жамандык деген ушул да. Жакшылыкка жамандык эмес. Жакшылыкка жамандык деген ушул да. Жет орунда кол апарганың билесиң. Жакшылыкка жамандык деген ушул экен. Чын жүрөктөн жардам берген келген менчи. Жакшылыкка жамандык деген ушул экен. Сени тааныбайм, мен Мыктыбекти тааныйм. Кайсы балдар үйүнөн тарбиялантып такталычы, айтыңызчы. Баякыны тааныймын. Мен сизден мага жаман айтсаңыз айтыңыз эже, айтыңыз. Мен разымын. Сиз жалган экен, айтыңыз. Сен жалган. Мен сурайынчы жалган маалыматтарды берип, курсагың тоюп жүрөт. Айланайын эже, сураныч. Кайсыл балдар үйүнө баралы? Мен сени көргөндө давлениям көтөрүлүп жүрөгүм ооруп кетти. Айланайын, сураныч эже. Өзүңүз Мени жаныма келбегин сен. Өзүңүз сени ошол элдер билсин. Мени жүрөгүм ооруйт. Булар калп эле маалыматтарды чогултуп, Мыктыбек дагы мага күнөөлөп, бул алым дагы күнөөлөп, 1-2 адамдарды алып келип мага. Бул 1-2 адамдар эмес, чоң башкармалыктын өкүлдөрү бул. Чоң башкармалыктарды алып келип, мага маалыматыңды айт, андай мындай деп, сеники жалган, мен действительно детдомдо чоңойгонмун. Ошону айтпайсызбы, бир тууган эжең бар экен деп атат. Эжем менин эжем
Болгонымен мен эже айланайын эже. Сөз бериңизчи мага. Мага сөз бериңизчи. Суранычы эже. Мага сөз бериңизчи. Кайсыл детдомдо эже? Биз баралы ошол жака. Сен барбайсың, мен барамын. Сен неге барасың айерге? Сен мени барып Менен маалымат ал деген жокмун. Сени душмандыңды, сен жалган маалымат беришиңди мен жакшы билем. Тарт видеого. Майыр болуп берже. Сен мени кыйнап берге, сен көрбөйсүң, берге. Коюңуз. Болду. Берип атат. Бул дагы. Коюң эже, мен сизге теңелбейм. Абдан өкүнүчтүү, Ушуна абдан өкүнүчтүү 30 күн орозонун алдында ушундай туура эмес маалыматтарды айткандыгы үчүн бул эженин айтып аткандыгы баардыгы карандай калып, биз бул эжеге буга чейин бир жыл мурун тартабыз деп жүргөндө ушундай так маалыматтарды айтпай, документтерин көргөзбөй, өздүгүн жашыргандыгына байланыштуу программаны тартып атып токтотуп койгонбуз алдагандыгы үчүн. Андан кийин бир жылдан кийин дагы бул башка адамдарга кайрылып, Элим Барсынбек кайрымдуулук фондуна кайрылып, тиги Сейт Production YouTube каналына кайрылып, YouTube'дан чыгып элден акча каражатты топтоп атканда, анан кийин ошол каражатты силер топтоп атканда дагы элдин арасында нараазычылык болуп, анын негизинде биз иликтөөгө келгенбиз. Бирок ушундай окуя болду. Эми топтолгон каражаттарды эмне кылабыз? Бизде азырча 85.170 сом акча бар. Элдин каражаты топтолгон. Андан кийин эми ушул нерсени мен дагы ойлонуп атам. Эми ушундай жалган сүйлөп аткандан кийин, өздүгүн так айтпай аткандан кийин эми жардам берсе кандай болот? Ошол нерсени ушул урматтуу Россияда жүрүп өздөрү иштеп атса дагы акча салган мигранттардан кайрылат элек, ушу Кыргызстанда турса дагы пенсиясынан дагы бир аз болсо салып неме кылган ушул жардам берген апаларыбызга баардыгына кыргыз элибизге кайрылат элек, ушу жардам бергендерге оюңуздарды айтыңыздар, ушул сиздер жиберген акчаларды кимге берели? Кааласаңыздар Мансура эжебизге берели. Бул чыныгы муктаждыгы бар экен, а бирок жалган маалымат берди. Кааласаңыздар чыныгы муктаждарды биз табып туруп ошолорго видео аркылуу акчаларды таркатып берели. Ушундай кылыңыздар. Менин бул иш тажрыйбамда дагы азыр учуркада абдан алдагандар көп болуп атат. Зээнди кейип атышат. Себебинде ыйлап коюп эле элден жардам алып калам деп, анан элдин башына айландырып атат. Бул элдин башына айландырып туура эмес маалыматтарды айткандыгы үчүн өтө бул начар нерсе. Анан эми баягы ыйласа эле бардык адамдар ишенет да. Анан бул эже туурасында эмне кыласыздар мен билбейм. Бирок биздин иликтеп бергенибиз ушул. Бүгүн мындан артык эже менен сүйлөшүп, анан андай деле болбойт экен. Бул Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча тийиштүү иш алып барат деген ойдобуз, ишеничтебиз. Биз бул темага кайрадан кайтып келебиз. Кудай буйруса, 6 баланын абалы кандай болду? Эми ушуну менен эле токтоп калбайт да, туурабы? Соцзащита балдарды кайтарып алабы, камкордук алабы? Бул эженин аркасынан дагы бир кандай иштер жүрөт? Мүмкүн үйлүү болот, мүмкүн дагы бир жардамдар берилеттер. Кийинки берүүлөрдө ал тууралуу дагы кенен кабардар кылабыз. Эми бул каражаттын ээсин качан эртең аныктабасаңыздар болбойт. Бүгүн эмес, эртең аныктаңыздар, Ооба. Сиздер аныктаганда дагы биз сөзсүз түрдө элге маалымат берип коелу. Бул каражат эмне болду? Эл деле мисалы 1 сом пулун оңой менен тапкан жок да, туурабы? Иштеп таап атат, ошо чыныгы ак эмгек менен таап атат. Ошол чыныгы муктаждарга жетсин деген ниет кылып атат. Ошондо жөнөткөндөн кийин ошондой ниет болгондон кийин чыныгы муктаждар алсын каражатты. Бул эженин эч ким муктаж эмес деген жок. Бул эже чындыгы муктаж. Бирок көрүп атасыздар, бүт бардык жалганды айтып эле элди ишендирсем болот деген түшүнүктү айтып атат. Не кылабыз мындан ары? Мындан ары эми ушул комментарий келген кайрылууларга, бизге сунуштарга көңүл буртуруп, ошонун жыйынтыгы менен биз дагы жыйынтык чыгарабыз. Буюрса, бул эже жөнүндө ошол соцфонд тийиштүү жардамдарды берип, же кандай болот, бизден дагы жардам чыкса, биз дагы жардам берген даярбыз. Туура айтасызбы? Ош шаардык мэриясы дагы азыр адистер айтып атат, эртең өзү деле айтып атат, мени мэр кабыл алат экен деп эртең өзү айтып атат да, Мавлида эжечи, Мансура эже. Мэр кабыл алат экен дейт. Мүмкүн мэр маселесин чечип берип коеттур. Мен сиздер менен эртең кечейин коштошом. Булдун уландысы бар. Саламатта калыңыздар.